Саламатсыздарбы. Бүгүн биз өлкөдөгү акыркы саясий окуялар жөнүндө талкуу өткөрөлү деп студиябызга Табылды Акеровду чакырдык, саясаттануучу. Айтсаңыз, Табылды, мына камакка алынган кээ бир саясатчылар айтып атат, саясий куугунтук деп. Аларга каршы коюлган күнөөлөр да бул саясий маселе деп айтып атышат. Чын эле ошону канчалык саясат бар ушунун ичинде жана саясий куугунтук деп атаса болобу ушул окуяларды? Эми азыр Кыргызстанда коррупция менен күрөш болуп жатат жана ал мындай ачык негизде жүрүп жатат. Ошондуктан бир топ кадрлар же болбосо эски бийлик учурундагы жооптуу кызматта отурган кадрлар суракка алынып атат, айрымдары камалып атат. Анан албетте алар дагы өзүн коргоо үчүн дагы мындай ар кандай билдирүүлөр жасап атат, же болбосо бардык чараны колдонот. Бардык чараны колдонот. Себеп дегенде, мисалы үчүн Сапар Исаковду чакырып алгачкы жанагы сурамжылоолор болуп атканда эле айтып атпайбы, мен түшүнбөй атам деп, эмнеге чакырып атканын да түшүнбөйм депчи, баары эле сонун болчу дегендей кылып атпайбы. Кийинкиде деле Кулматов деле ошентип айтты, мен түшүнбөйм, эмнеге чакырып атканын түшүнбөйм деп. Кийин болсо акырындык менен баягы бул атайы уюштурулуп атат, саясий куугунтук деген билдирүүлөрдү жасай баштады. Мен шок болуп жатам деп ар кандай түрдүү билдирүүлөр жасап атат. Эми бул албетте коргонуу керек, себеп дегенде баягы тергөө жүрүп атат, анан ар кандай фактылардын баары чыгып атат, баарын тең баягы булар же тергөөчүлөр коомчулукка айтпаса да өздөрү билип атат канчалык мындай мыйзам бузуулар болгондугун. Анан ошого чочуркалап ошондой ар кандай билдирүүлөрдү жасап жатышат да. Бирок мындай салыштырсак болот да. Мисалы үчүн Атамбаевдин учурунда тергөө кандай жүргөн, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда тергөөлөр кандай жүрүп атат. Мисалы үчүн Атамбаев учурунда тергөөлөрдө көпчүлүгүндө шоу, мисалы үчүн Нармен Төлөевди камаганда үйүнө секирип кирип, анан кийин колдорун бурап алып чыгып кетип, аял балдарын баарын чырылдатып, ушундай бирдеме болуп, анан КТРден, ЛТРден, 5-каналдан күн сайын көрсөтүп, тим эле укмуштуудай чоң эл душманын кармап алгандай кылып мындай көрсөтүшкөн да. Эми бул жерде баягы күнөөсү барбы, күнөөсү жокпу, бирок баягы шоу керек болгондо аларгачы. Текебаевди камаганда да аэропортко канчалаган машиналар барып, тим эле укмуштуудай болуп кармап келишип, мындай ошондой кылып мындай же террорист, же болбосо бир жанагы вор в законе, же болбосо дагы бирдеме кармагандай кылып, тим эле укмуш кылып көрсөтүшүп, мындай шоу керек болгон да. Же болбосо мындай жалган жала менен, же болбосо мындай Белизгейт, мисалы үчүн мынакей бүгүн баардыгы ачыкка чыгып атат. Белистен жооп 23-октябрда эле келген экен, бирок ошону катып коюшуп, анан кийин жоготуп жиберишип, азыр болсо мына кайра жаңы копиясы келип, мынакей эми баары ачыкка чыккан жатат да. Мына ушундай бир жалган жала менен адамдарды камап коюу аракеттери күч болгон да. Анан бирок коомчулук баарыбыз көрүп аттык анын баарын, бирок ал жок. Баарыбыз айтып аттык, мынакей Сентябрь каналы, сиздер, мен, башкалар, эксперттер баарыбыз эле айтып аттык, саясатчылар сүйлөп атты, билдирүү жасап атышты. Бирок мындай эч кандай мындай көңүлгө буруу жок. Баягы өздөрүнүн поезди кете берген. Анан кийин баардыгын тең алдында тургандардын баарын тең тебелеп тепсеп, мыйзам жолунда эмес, тескерисинче мыйзамдарды бузуп, эптеп, мындай элди коркутуп, элди ошондой абалга көндүрүү максатында аракет кылып келе беришкен да. Эми бүгүнкү күндөгү
баягы кылмыш иштери козголуп тергөөнүн жүрүшү мынакей тыптынч өтүп атат. Коомчулук баарын көрүп турат, эмне болуп атканын, кимдерди суракка чакырып атканын, кандай сурак болуп атканын, журналисттерди тандап чакыруу жок. Баары тең барып туруп алдынан күтүп атат, баары тең интервьюсун алып атат, эмне дегенин баарын берип атышат. Баарыбыз көрүп атабыз. Ошондуктан коомчулук дагы тыптынч. Эч ким билдирүү жасабайт, же тескерисинче бийликти колдоп, оппозиция дагы бийликти колдоп, туура коррупция менен күрөш болуш керек, камаш керек дегендей баягы билдирүүлөрүн айтып атат. Керек болсо Атамбаевдин өзүн камаш керек деп соцсеттерде тим эле күн сайын жазып атышат. Мына ошондой, мындайча айтканда, бийликтин, эски бийликтин элге болгон, саясатчыларга болгон, саясий элитага болгон мамилесин мурда көрүшкөн. Азыр болсо алардын жанагындай ТЭЦ авариясынан кийин чыккан жана коррупциялык схемаларын, коррупциялык аракеттерин баары ачыкка чыгып аткандан кийин баары тең айтып атат, демек булар туура эмес иш кылышкан, ошондуктан буларды туура суракка алып атат, же болбосо камап атат деп мындай түшүнүү менен баягы кабыл алып атат да бул аракеттер. Тандалма дегендерине кандай карайсыз? Тандалма деп айтуу деле кыйын, себеп дегенде баардык камоолор, баардык суракка алынып тергөө иштерин баары тең бир гана нерсе, бул ТЭЦтеги авариянын негизинде болуп атпайбы? ТЭЦтеги авария жана ошого катышкан адамдар жана кандай кызыкчылыктарды кимдер коргогон, мисалы үчүн кытайлык компаниялардын кызыкчылыктарын кимдер эметкен, эмне үчүн ошол кытайлык компания иштеп калган бул жерде. Мына ошонун баары тең тергелип, аныкталып, такталып, анан эң негизгиси жанагындай очный ставкаларды кылып атышпайбы? Экөөнү отургузуп алып туруп, аябай сурап, кимиси эмне кылганын анан алып бири-бирине айтып, анан ошондо такталып, фактылардын баары чыгып, мына ошонун негизинде анан кийин камоолор жүрүп жатат да. Ага чейин мисалы үчүн мына акыркы эле камоолорду алсак, Сапар Исаков, Кулматовдор 3-4 жолу чакырылган буга чейин баягы эмегечи, суракка. Тиги ким энергетика министри Осмон Артыкбаев болсо, баягы экинчи жолку жанагы неме менен очный ставка кылып талап кылбады Калиев. Мына ошентип тактап, анан кийин баягы камакка алуу процесстери жүрүп атат да. Мындайча айтканда, баардыгын тең жөн эле баса калбайт, жөн эле шоу менен эмес, шоу үчүн эмес, чыныгы эле баягы өздөрүнүн кылган иши же болбосо аракеттеринин мыйзамга туура келбей калгандыгы боюнча сурак берип жана камалып жатышат десем болот да. Эгерде ТЭЦтеги авария болбогондо 26 январда мунун баары чыгат беле ачыкка? Менимче мунун баары чыкмак эмес, себеп дегенде жанагы Исаковдун өкмөтү болгондо булар Аскар Шадиев биринчи вице-премьер болуп, анан дайыма инициировать этип атпадыбы? Дайыма демилгелеп тарифтерди көтөрөлү деп, бул атайын ошондой пландаштырылган. Себеп дегенде тарифтерди көтөрүп туруп, анан жанагы тиги ТЭЦке келген акчаны, карызын төлөп берип салып туруп, баардыгын жаап койсо, кийин эч көтөрүлбөй калмак да бул маселечи. Мына ошондой нерсе болуш керек. Себеп дегенде Шадиев бир жолу билдирүү жасаган жок, ал 2-3 жолу мындай официалдуу түрдө баягы тарифтерди көтөрөбүз деп айтып атты да. Демек ошондой пландаштырылган. Анан Шадиевдин дагы жана биринчи вице-премьер болуп отурушу бекерден эмес болгон да. Атайын план менен тарифтерди көтөрүп, депутаттык эмесин сактап калып. Ооба, сактап калып, анан тарифтерди көтөрүп туруп, анан жасашмак да, баарын жаап салышмак. Боингти кулабаганда 16 январда анын артында эмне экени эмгиче ачыла элек. Туура ачыла элек, бирок буга чейин таптаза
ачыла элек, бирок СМИлерде мындай өтө жазып жатышпады. Жана биринчи ледиге, экс-президенттин аялына же анан кийин Бишкектин мэрине таандык экен деп аябай эле жазып атышты. Баары болбосо да бир бөлүгү деп мындай эметип жазып атышты. Бирок мындай эми так далили жок, баягы имиш-миш же болбосо болжолдуу түрдө жазылып атты. Бирок мына жакында эле жанагы Түркиянын чалгындоо кызматы билдирүү кылып мындай ошолорго баягы ссылка кылып анан айтып атпайбы, анда ошо айтып атат, ал жүк ошол экс-президенттин жубайына таандык болгон дегендей мындай маалыматтарды берип атышат. Эми бирок бул болжол сыяктуу кылып мындай берип атат да. Мындайча айтканда, бул деле болсо да кандайдыр бир мындай шектенүүгө алып баруучу маалыматтар болуп атат да. Себеп дегенде эми мындай жүктүн баягы изи жашырылып калышы бул шек жаратат. Жана мындай тарыхта дагы өтө кыйын да мындай нерсени жаап коюшчу. Эмне үчүн ушу кичинекей Кыргызстанда бир самолет куласа ошонун жүгүнүн ээлери табылбай калат. Кичинекей Кыргызстанда. Эгерде бул Америка Кошмо Штаттарында болсо, же болбосо батыш өлкөлөрүндө болсо, илгери эле дароо эле ошо замат эле ким экен, президенттикиби, президенттин баласыбы, кимдики экенин дароо чыгып айтып салмак. Мисалы үчүн же Түркияда деле болсо, жанагы эменин баягы Сирия жаңы башталганда чыкпадыбы маалымат, тиги президенттин баласы баягы күйүүчү майларды сатууга кызыктар экен дегендей маалыматтар чыгып кетпеди. Мына көрдүңүзбү, керек болсо ушу Турцияда муну ачыктап коюуга мүмкүн да. Ал эми батыш өлкөлөрүндө жөн эле. Эмне үчүн ушу кичинекей Кыргызстанда килейген самолет кулап, жүгүн баары баягы коммерциялык экени белгилүү болуп атат. Андан кийин баягы 39 адам каза болуп атат. Бирок анын ээси ким экени айтылбайт. Бирок ошол кезде биз мына интервью кылып, жанагы AGT деген компаниянын баш директорунун орун басары менен кылганда, ал мынтип айткан: Түркия тарап жүк кимдики экенин баарын тизмеси менен экинчи эле күн эртеси эле берген деп, Кыргызстандын эмесине, жетекчилигине. Ушинтип айткан интервьюда. Интервьюда эмес, жөн сүйлөшкөндө го, интервьюга аны айткан жок. Ал өзү жөгүлө биз такси сыяктуу, биз жалдаган, биз алып келгенбиз дейт. Жүктү башка компания, башка Түркия аба жолдору ошолор чогулткан деген да. Кимдики экенин аны биз билбейбиз, бирок биздин билишибизче эртеси эле бүт тизменин баарын берген дейт эмеге, өкмөткө, кыргыз өкмөтүнө. Эмгиче аны биз жанагы Белизден келген кагаз сыяктуу аны дароо жок кылышты. Аны аябай бир терең сейфке салып коюшту. Мына Атамбаевдин билдирүүсүн кандай бааладыңыз? Эми Атамбаевдин билдирүүсүн мен толугу менен окуп чыктым. Албетте баягы мисалы үчүн Сапар Исаков, Кулматов алар күнөөлүү эмес, аларга бул атайы ушул өкөнү камасын деп ушундай пландаштырылып жазалып аткан нерселер деп айтып жатат. Бирок мындай жалпы салыштырганда баягы Исаковдун билдирүүлөрү, Кулматовдун буга чейинки билдирүүлөрү менен эле мындай түспөлдөшүп кетет. Мындайча айтканда, бир борбордон бардыгы жасалып атканы көрүнүп турат. Бардыгы тең ошол жерден сен мындай деп айтасың деп макулдашып, анан кийин жанагы Атамбаевдин өзүнүн да билдирүүсүн жазышып туруп, анан ага окутуп, кол койдуруп алып, анан жарыя кылып аткандай көрүндү да. Күнөөнүн баарын өзүм алам дегенди кантип чечмелесе болот? Эми анда буларды бошотуп
башка бирөөнү кылмаш керекпи? Жок, бирок ал жерде мындай деген маани го деп ойлойм. Ал мен президентмин, анан мен ушундай ал айтып атпайбы мындай кадрлардын жоопкерчилик дефицити болгондуктан мен ушундай аракеттерге, ушундай тапшырмаларды берүүгө мажбур, аргасыз болгом, жана мажбур болгом дегендей мааниде айтып жатат да. Анан ошондо баягы президент катары туура бизде Кыргызстанда баары тең мунжу, баары тең акылсыз, баары тең келесоо, керек болсо эчтеке жарабайт, керек болсо ошондой төрөлүшөт, ошо президенттен башкасы дегендей мааниде. Мындайча айтканда баягы мен ошонун баарын көрүп, ушундай болуп аткан, ушинтип баары тең акылсыз, ошого дараметтери жетпей аткандыктан анан мен ушинтип тапшырма берип ушул иштерди аткарткам дегендей бир мааниде, ушундай мааниде болуп атат. Эми менче бул туура эмес. Албетте бул жерде негизи баягы президенттин институту өзүнүн ыйгарым укуктарынан чыгып кеткендигин көрсөтүп атат да. Атамбаев ооба, Атамбаев жада калса ошентип айтып атканда дагы ал өзү түшүнбөй атат өзүнүн ыйгарым укуктарынан чыгып кеткенинчи. Себептен де мына мен деле тиги Акаевдин учурунда администрация президентинде да иштеп калганмын. Президентке эгерде өкмөттүн ишине байланыштуу иштер керек болсо, чыгып калса, маалымат керек болсо, албетте кагаз түрүндө премьерге же болбосо өкмөттүн структураларына кайрылып, анан ошол жактан маалыматтар алынып, анда албетте тигилер чоң маалыматтарды берет, бирок анын баары кереги жок президентке. Керектүү жерлерин иштеп чыгып президенттин аппараты, анан кийин президентке жөнөтөт, анан президент карап деп анан премьер-министрге керектүү тапшырмаларды берет да. Мына ушундай тартипте өтүш керек болчу. А бул жерде болсо Атамбаев өзүнүн бөлүм башчысы Сапар Исаковго тапшырманы берип атат. А Сапар Исаков болсо министрлердин баарын чакырып алып эле аларга тапшырмаларды берип, мына мондай кыласыңар, мындай кыласыңар деп айтып атпайбы? Артыкбаев айтпадыбы парламенттеги жанагы талкуу болгондо. Сапар Исаков көп жолу ага чейин айткан, мен жөн эле баягы жалпы маалымат берип турган президентке мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп айтканмын деп көп жолу айткан. Ошондо Осмон айтып калды, Артыкбаев жазган катында Сапар Исаков жөн эле информация, маалымат эмес, баланча министрге көрсөтмө бериңиз, буйрук бериңиз деп жазган деп. Ушинтип айтып жибербеди Осмон. Ошол кезде Осмон да Артыкбаев айтып калды, мен мага туугандарым, тааныштарым келип сен эмне ууру болуп кеткенсиңби деп айтып атат. Мен таза болушту каалайм, ошон үчүн мен тергөө менен толук ченемде кызматташам деп айткан. Бирок анын өзүн дагы эмеге алышты, камакка алышты. Атамбаев болсо жанагы билдирүүсүндө жазып атат, булар өзгөчө пикир айтканы үчүн куугун туталып атат деп. Ошол учурда айтып атат, булар эч кандай эч нерсени чеччү эмес деп. Кайсы пикири болуп калышы мүмкүн анда тигилердин? Кайсы бир төпкөлбөгөн бийликтин саясатын төпкөлгөн кандай пикири болду эле алган адамдардын? Төпкөлбөгөн пикирлери жок. Себептен де мисалы үчүн булар өзгөчө мындай Кулматов, Артыкбаевтар эч качан бийликке каршы сүйлөгөн эмес. Ал эми Сапар Исаков баягы анда-мында жана парламентти мындай кемсинтип депутаттарды, жалпы депутаттарга өлүксүңөр дегендей ушундай бир эмелери бар. Ошого карата мындай жалпылаштырып айтып койду го деп ойлойм. Жалпы келгенде бул 3 адам тең эле эгерим бийликке мындай түз карап сүйлөп көргөн адамдар эмес. Тескеринче ошолордун иштерин так өз учурунда мыйзам бузуп болсо дагы аткарып беришкен. Ошондуктан бүгүн суракка алынып жатышат. Анан
Артыкбаев албетте жанагы мен тергөө менен кызматташам, мен таза болушум керек, туугандарым деп айтып атат, бирок баягы документтерди аткарып атпайбы? Мисалы үчүн ал айтып атат, Сапар Исаков бизге тапшырма берип аткан депчи, кагаз түрүндө деп. Эми ал документтердин баары эгер ошондой болсо тергөөнүн колунда азырчы. Тергөөнүн колунда, бирок аткаргандыгы үчүн ал жооп бериш керек да. Ошондуктан алны дагы бүгүн камакка алып атышат. Бирок албетте жанагындай тергөө менен кызматташкан адамдарга өзүнчө мамиле, жеңилдик болот. Ошого жараша мындай чечимдерди кабыл алганда да ошолор эскерилет да, эгерде ал тергөө менен баягы кызматташып аткан болсо. Ыйгарым укуктар жөнүндө айтып кетпедиңерби президенттик аппараттагы? Эгерде чын эле жанагы TBA деген компаниянын адамдары келип атса, эл алык бөлүмдүн тышкы иштер бөлүмүнүн жетекчисине, ал эгерде закондуу иштейин десе, бул менин ишим эмес деп телефон чалып, баланча деген маселе менен келиптир, силер кабыл алып көргүлөчү эмне деп деш керек эле, мисалы үчүн. Жанагыдай чарбалык иштер болуп атат да бул. Энергетика министрлигине таандык, жанагы электрический станция деген коомго таандык. Эмне үчүн ушунча жолу көп жолу кабыл алат? Анан артынан Нурсулу Ахметова да башка кагаз жазган болуп атпайбы? Аныкы Ахметованыкын эмес, Сапар Исаковдун айтканын жазып атат. Бул жерде өтө эле аша чаап кеткен сыяктуу болуп атат. Кандай деп ойлойсуз? Узурпация деп айтсак болобу? Аппарат бүт бийликти колуна тартып алган деп. Аппарат толук бийликти колуна тартып алган деп айтуу туура эмесирээк го, бирок мындай үстөмдүк кылып турганда, бүтүндөй саясатка, тышкы жана ички саясатка үстөмдүк кылып, толук бойдон контролго алып турганда, себеп дегенде, мисалы үчүн мындай көп эле окуялар болот. Ушинтип бөлүм башчыга бир өлкөнүн баягы бизнесмендери же болбосо жанагы жооптуу министрлер же башкалар келип ошол бөлүм башчылар менен сүйлөшүп атса, премьер-министр президентке айтат, эмнеге мен үстүмөн секирип тиги бөлүм башчы менен сүйлөшүп атат, бул деген ыйгарым укуктарга туура келбейт деп айтып бөлүм башчынын ордуна коет да. Анан ички иште деле, мисалы үчүн областтык деңгээлде деле баягы кээ бирде мындай болот да, президентке чыгып кетишет, премьер өкмөт билбей да калат эмне болуп атканынчы. Мындай ички интригалар болбош керек да. Анан ошондо деле премьер айтат, эмне үчүн тигил областтын жетекчиси мага айтпай чарбалык иштерди тиги бөлүм башчыларыңар менен чечип атат деп ачык эле айтып туруп, губернаторлорду ордуна койгон учурлар болгон да. Бул жерде деле ошондой да, бир эле компаниянын жетекчилери же болбосо баягы өкүлдөрү келип алып туруп, анан бөлүм башчы менен, президенттин аппаратындагы бөлүм башчы менен күн сайын же болбосо дайыма келип ошол иштерди чечип, тиешеси жок. Анткени ал тышкы иштер бөлүмүнүн башчысы болуп атат. Ошондуктан бул жерде бир кандайдыр бир кызыкчылык болуп аткандыгы көрүнүп турат. Ошого тергөө дагы аябай тыкыр изилдеп 4-5 жолу чакырып, аны ар бир баягы аракеттерин баарын изилдеп туруп, анан камакка алып атат да. Мындайча айтканда, толук бойдон жанагы система болот да, саясий система. Саясий система мындай бузулуп атпайбы? Ыйгарым укуктары мындай кеңейип, өздөрүнөн эле кеңейтип алганда, толук саясий системанын үстүнө отуруп алышканда, баардыгын контролго алып, эч ким жылбайт. Керек болсо премьер дагы президентке чыгып айта алган эмес да, эмне болуп атат, бул мен эчтеке билбейм, тияктан эле чечип атат. Бирдеме болуп, кийин ким жооп берет деп да айта алган эмес да. Чече беришкен премьерлер алмашып атпадыбы? Бирөө да билген эмес да. Мына премьерлерди чакырбай эле биринчи ошолорду чакырып атпайбы? Анткени премьерлер билбейт да.
эмне болуп атканын билген эмес да. Тигилер үстүнөн унчукпай отурат. билсе да унчукпай отурат. Эмне болсо да ошак чече берсин. Алар премьердин ишин аткарып атпайбы? Жанагыл кытайлык компания өкүлдөрү эгер премьерлерге келсе, азыр премьерлер отурмак да ошакта. Премьерлер камалып, элдин баары аябай мындай эметип атмак да. Ой, сон болбоду ушу премьер жок дегенде бир премьер отурду деп. А тескеринче бир премьер отурду. Бир премьер отурду. Бирок тескеринче ошол экс-президенттин Атамбаевдин баягы бөлүм башчыларында болгону, кызыкчылыктын баары болгону ачык болуп, анан ошого тергөөгө ошолор чакырылып жатат да. Эмне үчүн кадр саясаты болуп кеткен? Ошондой кадрлар тандап келди да. Бир да кайсы айта албаган, өз пикирин айта албагандар, анан азыр кайра пикири үчүн соттолуп атат деген адамдар эмне үчүн ушундай тандалып калды? Бул жерде мен айтар элем, бул жерде революция болду, канча адам өлдү, Атамбаевдер бийликке келди, бирок бул жерде баягы башында эле ушул толук саясий системаны контролго алып, кызыкчылыкта иштөө мындай азгырылып кетүү болгон да. Себеп дегенде карабайсызбы, бүтүндөй системаны контролго кантип алат? Бир гана жол, ал жалаң өзүнүн кишилерин алып келгенде. Мына ошондуктан тиги шопурун алып келди, жардамчыларын алып келди, секретаршасын алып келди, жан сакчыларын алып келди. Бүт баары тең чоң кызматтардын баарын элеп алды да, мындай чечүүчү кызматтардын баарын элеп алышты. Үй бүлөлүк эмеге каршыбыз деп атат. Бул деле клан. Анткени мына теориялык жактан караганда, мындай саясий таанууда булар да клан болуп эсептелет да. Андан кийинки экинчи кадрлардын баягы катарын Акаев Бакиевдин учурунда ляппай деп баягы структураны сактап, ошо президенттин мындай үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын коргой турган гана балдарды топтомун алып туруп кызматка алган. Мына ошолор анан баягы каалаган кызматтарды аткарып берип турган. Мындайды эмнеге түзүлгөн? Себеп дегенде, мындай конкуренцияны азайтыш керек да. Бүт мыкты кызматтардын баарына тең өзүнүн кишилерин отургузуп койгон. Конкуренция жок. Президент жалгыз отура берет, айтканын жасай берет, атаандаштык жок, бирөө дагы кыңк дей албайт. Мындайча айтканда, жашыруун түрдөгү авторитардык режим келген да, авторитардык режим. Эмне үчүн коом эч кандай каршылык көрсөтө алган жок? Коом каршылык көрсөтө албаганы биринчиден революция болгондон кийин көп балдар өлүп кетти. Өлүп кеткенден кийинки бийликтин кебетеси мынау болсо, революциячыл ошол Акаев Бакиев менен күрөшкөн бийликтин кебетеси ушу болсо, анда башкасы деле ошол мындан ашып кетпейт деген бир түшүнүктө баары бир болуп калды да, элге баары бир болуп калды. Бирок баягы элдин мындай ички сезиминде аябагандай каршылык, аябагандай мындай жек көрүү болуп калганда, мына азыр баарын бирден алып барып камап атат. Баары тең туура деп атат. Соц тармактарды караңыз, эмне деп атат? Бир сөккөндөн башка сөз көрбөйсүз да. Баарын тең эле туура. Мурдагы бийликке баарын тең эле туура камап атышат дейт. Камала электе эле камаш керек деп атышпайбы? Мурда мындай болгон эмес да. Мурда кайра тескерисинче камабаш керек деп мындай аябай каршы пикирлер көп болчу эмес беле. Азыр болсо бирдей баардыгы тең туура камаш керек деп, камала электе эле камаш керек деп жазып атышат да. Тезирээк камал. Эмне камабай атат? 3-4 жолдон чакырылып суралып атпай, анан баары тең бүгүн камалат. Соц тармактарда, Facebook'та бүгүн камалат экен деп жазып атышпай, чоң кылып. Камалбай койсо, күтүп атышат да. Камалбай калса, эмнеге камабай? Анан кийин мындайча айтканда, коом өзүнүн дагы
көкүрөгүндө калып калган бугун чыгарып атат да. Бугун чыгарып, ушулар тез камалып кетсе экен деп мындай неметип атат да. А бирок бунун баардыгы тең эмнени айтып атат? Бунун баары тең ошол азыркы коррупцияга каршы күрөштүн мындай туура багытта баратканын, анан элдин колдоп атканын и ушул аягына чыгыш керек дегендей. Жанагы айтып атпайбы? Эмнеге буларды качырып жиберген жатасыңар? Тезирээк камап алып отуруспойгула деп атпайбы? Мындайча айтканда, процесстин жакшы негизде жүрүп атканын, же болбосо туура багытта кетип атканын коом сезип атат. Бирок ошону эми колдон чыгарбай, ушул нукта кетсин деп суранып үн кошуп атат десем болот. Убактыбыз бүтүп калды, жарым саат өтүп кетиптир. Эми азырынча жаңы бийлик менен элдин каалаганы, эңсегени төп келип атат. Ооба, төп келип атат. Бизде конокто саясаттануучу Табылды Акиров болду. Биз акыркы окуяларды, саясий окуяларды талкууладык. Рахмат сизге. Сиздерге да рахмат.